Кайрымдыбол коомдук фонду буга чейин канча адамды кубандырды, ал элдин жүрөгүндө сакталып келет. Фонддун негизги максаты коомубузда муктаж мекен кызмат кылуу болуп саналат. Акыркы 3 жыл ичинде 20 А көргөнү ээлерине тапшырса, дагы 5 үй салынып жаткан кезде. Жогоруда айтылган А көргөлөрдүн ачкычы тапшырылгандардын арасында Рахат эже дагы бар. Алгачкы жолу Рахат аттуу мекендешибиз фонд тууралуу радиодон угуп, анан байланышка чыгып биркелип кетүүбүздү өтүнгөн. Кайрымдыбол коомдук фондунун президенти Азамат Байматов барганда Рахат эже 28 жыл төшөктө күн кечирип келгенин көрүп, тез аранын ичинде А көргө салып берүү иштери жүргүзүлгөн. Ал эми бүгүн биз арадан бир нече убакыт өтсө дагы Рахат эжеге салынган А көргөсүнө барып, ден соолугунан кабар алдык. Кайрымдыбол коомдук фондунун башка фонддордон өзгөчөлүгү буга чейин жардам берген мекендештерден байланыш үзбөй убакыт менен ден соолугунан кабар алып туруу болуп саналат. Фонддун ар бир кылып келген жакшылыктары бир гана кайрымдуу мекендештердин колдоосунда болуп келгенин айтпасак деле белгилүү. Себеби кайрымдуу эл болбогондо, Кайрымдыбол коомдук фонду 3 жылдык тарыхындагы эмгектерге жетишмек эмес. Бүгүнкү күндө Рахат эненин А көргөсүнүн ичинде турабыз. Кудайга чексиз шүгүрлөр болсун, бизге ушундай жакшы ишке себепкер болуштукту насип кылып койгондугуна. Бул кылып аткан иштерибиздин баары кимдир бирөөлөр колдоо көрсөткөн болсо, алардын мактап даражасын көтөрүү эмес, же болбосо кимдир бирөөлөр келип жардам берип койсо, аларды бир даңазалоо эмес. Болгону биздин максатыбыз, ниетибиз, үмүтүбүз ушундай жакшылык, токтогон жакшылык болсо экен. Бул эки түрдүү садака болот деген пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам. Бири купуя садакасы, бири жарыя садакасы деген. Бул купуя садакасы бул көрсөтпөй кылчу садака. Жарыя садакасы бул көрсөтүп кылчу жана ал үлгү болуп токтогон жакшылык болушун үчүн көрсөтүлгөн садака. Анан бул биз ошол мындай бир жарыя түрүн кылып атабыз. Анткени биз мына ушул жерде мына Рахат эне турат каршыбызда. Бүгүн алгачкы жолу тамдын чатырынын көтөрүлүшүн көрүп, өтө кубанып, сүйүнүп олтурат. Буюрса баардык ушул колдоо көрсөткөн мекендештерге ыраазычылыгын билдирип, батасын берип, анан ушул үйдү Рахат эже Америкада жүрөт, Турцияда жүрөт, Швецияда жүрөт, Россиянын ар бир шаарчаларында жүрөт кыргыз. Бизди алар көрүп атат. Биз аларды көргөн жокпуз. Бирок алар көрбөсөк дагы ушул ишеним артып бизге ушу колдоо көрсөтүп, мынакей 100 рубльбы, 1000 рубльбы, 500 рубль болсо дагы салымын фондко кошуп атышат. Алардын аманатына биз кыянат кылуудан коркобуз, Рахат эже. Кудайдан коркобуз. Анткени бүгүн биз элге отчет берип атабыз. Кайсыл бир күнү Кудайдын алдында отчет бере турган күн бар да. Анан ошон үчүн биздин ниетибиз, тилегибиз жыйынтык менен ушундай. Кажет тамчылаптан жардам берсе, экиме жакын экиме бактуу берсе, азаптан сактап, бешти чоолугун насип кылсын. Амин, амин. Кудай кабыл. Чоолугубузду кабыл кылып, Аллахтан эмки Рамазанга жеткирип, мурда кармагандан насип үйдөрүп иман берип, жакшылык берсин. Мына ушул Рахат эненин берген батасы колдоо көрсөткөн баардык бир туугандарга кабыл болгон болсун. Анан ушундай ынтымак, биримдигибиз бекем болсун. Ушундай энелерди көз жашын сүрткөнгө жараган намыстуу уул көбөйсүн Кыргызда. Ыйлаган эне көз жашы болбосун. Эгер болгон болсо, анда ар бир кыргыздын жигити милдеттүү. Ар бир кыргыздын жигити мусулман жан милдеттүү. Анткени бейишене таман астында деп пайгамбарыбыз айткан. Ошон үчүн баркын бүгүн биз билбесек, эртең кеч болуп калат. Ошон үчүн ар бир тууганды, мекендешти, энелерди кадырлоого, карындашты өз карамагыбызга алып калкалоого, мындай аял затынын көз жашын төккөнгө жол бербөөгө чакырык кылабыз. Мындай намысыбызды сактайлы, бир келген жашоодо жалаң эле өз көмөчүбүзгө тартып, кара башыбызды ойлоп жүрө бербейли. Кудайдын алдында жооп беребиз. Өмүр менен өлүмдүн ортосунда мындай энелерибиз бизди мына жарык дүйнөгө алып келди. Эгер мындай энелер болбогондо биз бул дүйнөнү көрбөйт элек. Ага баарыбыздын акылыбыз жетет. Бирок эмне үчүн акылыбыз жетип туруп, көз жашын төгүп коюп жүрө беребиз кайдыгерлик менен. Ошон үчүн келгиле. Мына бүгүн Кудай буйрса иш аракетибиздин жыйынтыгы мына ушундай болду. Кудай буйрса Рахат эже, сиздин берген батаңыз, элдин берген батасы бизге чоң дем күч берет. Аллах Таала насип кылса, үйдүн ичинде тойдо отурсун. Beştin körüne kamanı Kadırlap enelerdi halalı Alız sürsüm sana tarka kaçan Antı deyip kulunun havalı
урматтуу бир туугандар, урматтуу мекендештер, Кудайга чексиз шүгүрлөр болсун. Бүгүнкү күндө мына ушундай көрсөм көзүң жакшыны көрсүн деген, укса кулагың жакшыны уксун. Кудай берген мүмкүнчүлүктү туура пайдалан, сүйлөсөң жакшыны сүйлө, иш кылсаң жакшы иш кыл деп пайгамбар алейхисалам бизге осуят айткан. Бирок ошол осуяттардын негизинде баардыгын бир аябай бир укмуштуудай бир аткара албасак дагы, аздыр көптүр аракет кылып, бирок кылган аракетибизде чексиз шүгүрлөр болсун. Биздин ынтымагыбыз, биримдигибиз канчалаган энелерди үйлүү болуп, жайлуу болуп сүйүнүп турганына себеп болуп атабыз. Азыр отурган Рахат энекебиз алдын бизге кайрылганда ушундай бир жүрөгү өзгө зээнге итерлик бир эме болгон. Мындай күндү багы эми адам артты карап сөзсүз кылча деп карап туруш керек деген. Ошондо жаңы келип Рахат эжеме жолукканымда, Рахат эже, сиз менен сүйлөшүп, телефон алышып, байланышып, анан ушул күндөрү жакшы ниет кылганбыз. Кудай буйруса, Рахат эже, сиздин да үйлүү болушуңузга биз себепкер болгонго аракет кылабыз деген ниетибизди бекемдеп, анан бирок ошол ниеттерге Кудай жеткизип, мына азыр Рахат эжекемдин ак жолтой ак өргөсүндө отурабыз. Тамактанып, Кудай буйруса, сүйүнүп, энекебиздин батасын алып, кубанычына ортоктош болуп атабыз. Анан дүйнө кыргыздары бул үй бүткүчө салымын кошуп, ушу балалуу боло албай жүргөндөр бар. Балалуу болуп калсам экен азамат, ушу бир эненин батасын алып берчи. Кээ бирлер үй бүлөсүнүн баягы эки ажыгын болуп кыйналып аткандары, ошолор дуа кылып койчу, ушул үйдө ынтымак орносо экен, балдарыма ыйман тилеп койчу деп эне батасын алып берчи деп көптөр бүгүнкү күнгө чейин өтүнөт да. Анан ошолорго өзүңүздүн бүгүнкү күндөгү, ошол өткөн күндөгү менен бүгүнкү күн өзүңүз чыгып, азыр жакшы мүмкүнчүлүк бар элге. Анан көптөр сурайт, Рахат эже эмне болду? Деги чыгарбайсыңарбы? Ошол азыркы учурдагы жашоосу менен бир бөлүшүп койсоңор деп кээ бирлер күтөт. Анан ошо күткөн элге, журтка сизден бир эме. Ассаламу алейкум, эл журтум, каалайм туугандарым, жерлештерим, мекендештер. Баарыңыздарга аманчылык болсун. Ким эле ким болдук дегендей, бир убакта мен да өзүм жашым болуптур. Үйүм жок, азамат деп, азаматка бир кайрылуу менен келип ушалды атайын. Жардам берген. Ошону айткан энеке, сизди капа кылбайм. Сенин көз мучасын көрбөйм, мындан көз мучасын акпасын. Мындай сонун жакшылыкты жетишкенге жетебиз, тандоо болобуз деп мына ошол жакшылыкка жеттик, Аллага шүгүр. Жашынакай үйлүү кылды, тойду бердик. Азыр убактынча биздин биякта ар жер болуп жашай албай атамын. Жакшы, ошо чет жерде эмнетип жаткан Кыргызстандын эмесиге дүйнө жүзүндө боюнча ар кайсы жерде иштеп жүргөн кыргыз бир туугандар аябай чоң салым кошту. Ошо азамат себепчи болуп, ошол азамат чакырып, биримдикке, ынтымакка чакырып, ошолордун жардамы ушул таң курулду. Аллага шүгүр. Мына жаркырган суунун тамы жапжаңы, сүйүнүп атам. Эне дейли бир комната куруп берип койчу деген азамат, мына суунун жаркырган үйдү таңдап алды. Эми ошол чет жерде бирөө шыпырып жүрөт эшикти, бирөө сууна туруп, жумуш жасап жүрөт, бирөөлөрдүн үйү жок. Ошолор ошондой жумуш иштесе да ушул Кыргызстандын апалар ил алсынчы, жаткан жери жок, кыйналбасынчы деген ниетте биримдикте, ынтымакта чакырып ушундай жакшы даражага жеткирип атышат. Энелердин мажбурлөө ушундай ар бир үйдө ынтымак болсун, жакшылык болсун. Ар жерлерде ынтымак болсун, ырыс кересин, бакырасын, кыдырдарсын, жакшылык болсун. Азамат ишине ийгилик болсун, өзүң дагы ата-энең менен, туугандарың менен, балаңкыр менен, алган жарың менен аман жүрө койгучу, ишиңе дайыма ийгилик колдосун. Алла Таала өзү колдоп, өзү коргоп жардам берсин, ишине дайыма ийгилик болсун, фондум өсүп, өнүп, жакшы ийгиликтерге жетсин. Фондум кадамы арып эң жакшы жеткичке жеткизсин, Алла Таала. Өзүң дагы үй бүлөңүн аман жүрө кой, такыр ооруба, сиңдилер болсун, жамандыктан сактасын, өз жагынан сөз жагынан сактасын, душманга таба тууганга күн кылбасын. Ушул санаттан өзү колдоп турсун, аман жүрө койгучу десе. Четтерден эмгектенип жаткан
бизден мекенештер заман жүрсүн, бир усан тышкары болсун, жамандыктан сактасын Алла Таалам, иштерине ийгилик болсун, тапкан рызкын Алла Таалам берекесин берсин, адалдык берсин, болун. Алла жолуна жумшаган жаштарына жумшаган насип кылсын. Бала кыздар болгондор балалыгы насип кылсын, үй жокторго үйлүү болгон насип кылсын, жумуш жокторго жакшы жумуш алып адалдыкка эмесин насип кылсын. Ар бир эне ыйлабасын, ар бир зар болгон киши ошол эмне зарылыкка умтулса ошого Алла Таалам жеткирсин. Ар бир үйдөн ынтымак болсун, бак болсун, бакырасын, дарысын. Үйдөгүнөн сүйдөгүнөн сактасын, Кудайым зар кылбасын, кем кылбасын, кор кылбасын. Ар үйдө ушундай ынтымак болуп, жаштарыбыз ынтымактуу, ыйман инсаптуу болуп, билимдиктүү болуп, дагы ушундай акылары зар болгон муктаждарга жардамдар тийип, элдин батасын алып, дубасы калып, аман жүрүшсүн. Ар бир жолу ошол дасторкон жакшылыкка жайылсын, тигисине баш жүргөн аман өмүрүн насип кылсын, жамандыктан сактасын. Ошол дуасы кабыл кылсын. Четиде жүргөн аман жүрүшүнө чыгсам, амнесе кайтып келсин, элдерине кызмат кылган насип кылсам, элдин кележегин элдин улуктар болгон насип кылсын, балдарыбызда, урпактарыбызда. Ошол дуасы кабыл кылган насип кылсын. Кудай кабыл кылсын. Мына урматтуу бир тууган, баарыңыздарга ушундай эне берген, элдин берген бата тилеги кабыл болсун. Баарыбызга өтө кубануу менен бул дүйнөгө бир келип бир кетчү конокпуз. Бирок биз жакшылык кылсак кылбасак дагы, энеге кызмат кылсак кылбасак дагы, бүгүнкү күндө элибизге кызмат кылсак кылбасак дагы, өлкөгө салым кошсок кошпосок дагы бул өтчү өмүр өтө берет экен. Ошон үчүн келгиле аз күнчөлүк өмүрдөбүз. Биз кимибиз канча жашайбыз Кудай билет. Аллах гана билет. Балким биз эртең жокпуз бул ааламда. Ошон үчүн бүгүн бар кезибизде баркташып, ушу бир келген жашоодо сыйлашып, кадырлашып, жакшы өмүр сүрүп калыштыкты Кудай баарыбызга насип кылсын. Бирок ушул аз күнчөлүк өмүрдө өскөмөчкө гана гүл тартып, өзүм деп жашап жүрүп өтүп кетиштен Кудай сактасын. Ошон үчүн баардыгыңыздарга амандык, ден соолук, алыста жүргөн, четте жүргөн мекендештер аман эсен келип, ошол өзүңүздөрдүн ата энеңиздерге кызмат кылыштыгыңыздарды насип кылсын. Балалуу боло албай жүргөндөр мына Рахат эжем айткандай балалуу болушсын. Ошол үйгө жетпей жүргөндөр үйгө жетип, деги эле жашоодо эмнени максат кылды алдыга, ошол максаттарга жете берейли. Баарыңыздардан Кудай ыраазы болсун.